Акжар конушунун тургуну болом. Үй бүлөлүк абалым 5 балам бар. Үй бүлөлүү анан аракет долбооруна келишиме себеп болгон ошол биздин Акжар конушунун портал башчылары аркылуу анкета жиберилген бизге. Ошол анкеталарды толтуруу менен андан кийинки окууларына дагы ошол Instagram баракчалар аркылуу кийинки окууларына катышып ошол аракет долбооруна келишим ошол себептүү болгон. Төшөк тигүү тармагы мен өзүм апам мурдадан ошол төшөк тигүү тармагында жумуш жасап келгенине байланыштуу бул нерсенин ичинде кайнап чоңойгонбуз деп айтсам болот. Апам мен жаш кезимде эле курап ошол нерселерди ошол жергиликтүү жашаган айымдардын төшөктөрүн жасап берчү да. Бул нерсе менин кичинекейимден болгон кызыгуумду арттырган. Биз аракет долбоорунан ар бир тармакка өзүбүздүн кызыгуубуз боюнча ар бирибиздин ошол кызыгуубузга жараша окутуп башташканда мен тигүү тармагын тандаганымда ошол ойлогонмун, бул түз тигиш, бул оңой жасоо болот, оңой эле ушул нерселерди аткалап кете алам деп. Бирок ар бир жумушту баштаган сайын ар бир өзүнүн кыйынчылыгы, анан оорчулугу байкалат экен. Бирок аракет долбоорунан ошол Big Business School, Business сыяктуу ошол чоң окууларды бизге алып келип окуткандыгына байланыштуу дагы ар бир иштин ошол кылдаттык менен карап ар бир тармагын үйрөнүп чыгуу менен бул нерселер бизге кичине жеңилирээк болду. Биздин жумушчуларды биз өзүбүз ушул Акжар конушунда жашап калгандан кийин уже бул жердеги айымдарды негизи жакшы таанып, бири-бирибизди көрүп билгенден кийин ошо Швея тармагында көп жылдаган опыту бар, анан туруктуу иштей турган аялдар байкалып калат экен өзү эле. Ошол биздин жумушчу тобубуз дагы ошо өзүбүз жакшы билген, тааныган кошуна, айылдаш эжелерди чакырганбыз. Алар ар дайым ошол эмесин, той аштарын, башкаларын пландаштырып, өзүнүн ошол дем алыш күндөрүнө карап туруп, жакшы кылып туруктуу иштеп беришет. Анан биринчи чехолдон баштайбыз, пычышты баштайбыз. Андан кийин бул чехолду пычкандан кийин анан тигебиз. Тиккенден кийин дагы каптаган болот. Жакшылап каптап, чекесинен бери жакшылап көңүл буруп, каптап, тигип, ошентип элдерге жеткиребиз. Кардарларды табуу боюнча бизде азырынча ошол жасалган ассортименттерибизди соц тармактар аркылуу аракет кылып жатабыз чыгарганга. Азырда ошол заказдар түшүп атат. Той сезону болгондуктан алардын дагы ошол купулуна тойлоо турган кылып жасап бергенден кийин бул сарафанный радио дейби, кандай ооз эки угуп бири-бирине берген натыйжасы жакшы экен. Баары бир мыкты жасалган нерсени баягы кырдары табылат экен да баары бир. Ошол нерсени жоготуп албаунун аракетиндебиз. Ошол